Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен аты жөнүм Ташмурзаева Гүлбарчын Камилжановна. Кадамжай райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында мамлекеттик кызматкермин. Биз бүгүн ушул Салиева Батыш Салиевна эжекебиздин 100 жылдык мааракесине арналган иш-чараны өткөрүүгө келдик. Салиева Батыш Салиевна бул Кыргызстандагы эң көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлердин бири. Ал 25 жыл бою Кыргызстанды социалдык камсыз кылуу министри болуп эмгектенген. Андан кийин 7 жыл Республикалык профессионалдык союздар советинин председатели болуп эмгектенген. Мындайча айтканда, СССРдин жогорку советинин 2 жолку депутаты, 25 жыл Кыргыз СССР Советтер Союзунун 6 чакырылышынын депутаты болгон. Салиева эжекебиз ал 1922 жылы Ысык Көл областына караштуу Түп районундагы Талдуу Суу айылында туулган. Ал алгачкы эмгек жолун ошол эле айылда Талдуу Суу орто мектебинде пионер уюмунун башчысы болуп баштап, кийинчерээк башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенген. Андан кийин Талдуу Суу райондук комсомол комитетинин сектор башчысы, биринчи катчысы болуп эмгектенген. Андан кийин анын эмгек таржымалы 1944 жылдан баштап ал партиялык кызматка которулгандагы аялдар бөлүмүнүн башчысы болуп шайланган. Андан кийин 1953-1966 жылдарга чейин ал Кыргызстандын социалдык камсыз кылуу министри болуп эмгектенген. 1966-1973 жылдарга чейин профсоюздук уюмдун төрайымы болуп иштеген. Андан кийин 1973 жылдан 1985 жылга чейин кайра эле камсыз кылуу министри болуп эмгектенген. Ал эжекебиз 1985 жылы ардактуу эс алууга чыгып, 2015 жылы 6 августта узак оорудан улам көз жумган. Биз бүгүнкү күндө Батыш Салиеванын 100 жылдыгын өткөрүп жатабыз Кадамжай районунда. Батыш Салиева бул эң биринчи социалдык камсыздоо министри болуп эмгектенген. Өзүнүн эмгек жолунда көп ушул биздин тармакка салымы өтө чоң. Кыргызстанга эмгеги сиңген жетекчи аялдардан бүгүнкү күндө ушул 100 жылдыгын бүт республика боюнча белгилеп, ушул иш-чараны уюштуруп, иш-чарага биздин Кадамжай райондук мамлекеттик администрациядан, андан тышкары жергиликтүү бийликтен катышып, ушундай чоң иш-чара уюштурулуп жатат. Урматтуу коллегалар, бүгүнкү биздин райондук социалдык өнүктүрүү бөлүмүндө ушундай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмердин Батыш Салиеванын өмүр таржымалы боюнча мындай жыйын курганыңыздар бул позитивдүү жыйынтык берет деп эсептейм. Анын эң негизгиси азыр эле бизде аппаратный болуп райондук 2 мекеме ишкана боюнча. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн биз Кадамжай районундагы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкерлери ушул Салиева Батыш Салиевнанын 100 жылдык мааракесине арналган иш-чараны өткөрүп атабыз. Аны менен мен Ташмурзаева Гүлбарчын сиздерди ушул Батыш Салиева эжекебиздин өмүр таржымалы менен тааныштыра кетейин. Салиева Батыш Салиевна Кыргызстандын эң көрүнүктүү мамлекеттик ишкери. Ал 25 жыл социалдык камсыздоо министри болуп иштеген. 7 жыл Республикалык профессионалдык союздар советинин председатели болуп иштеген. Андан кийин башкача айтканда СССР Советтер Союзунун 2 жолку депутаты, 25 жыл Кыргыз СССР Советтер Союзунун 6 чакырылышынын депутаты болуп иштеген. Анын өмүр таржымалы боюнча айта кетсек, Салиева Батыш Салиевна 1922 жылы 1 июлда
Ысык-Көл областына караштуу Төп районундагы Талды суу айылында туулган. Атасы кыргыз, апасы орус улутундагы аял болгон. Ал эмгек таржымалын ошол эле туулуп өскөн айылындагы Талды суу орто мектебинде пионер уюмунун башчысы болуп баштаган. Андан кийин башталгыч класстын мугалими, андан кийин ошол эле айылдагы Талды суу райондук комсомол комитетинин сектор башчысы, биринчи катчысы болуп иштеген. Андан кийин 1944-жылы партиялык кызматка которулуп, Талды суу райондук партия комитетинде аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы, Тянь-Шань облустук партия комитетинде, Москвада КПСС борбордук комитетинде партиялык уюмдар менен иштөө бөлүмүндө инструкторлук кызматтарда эмгектенген. Андан кийин 1951-жылы Кыргызстан КПБКнын алдындагы партиялык мектепте, 1957-жылы Москвадагы КПСС БКнын алдындагы жогорку партиялык мектепти аяктаган. Ошондой эле анын эмгек таржымалы 1953-1966 жылдар аралыгында Кыргызстандын социалдык камсыздоо министри болуп иштеген. Андан кийин 1966-73 жылдары Кыргызстан профсоюздар кеңешинин төрайымы башчысы болуп эмгектенген. Андан кийин кайра эле 1973 жылдан 1985 жылга чейин Калкты социалдык жактан камсыздоо министрлигин жетектеп келди. Батыш Салиева СССРдин 7 жана 8 чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Ал Улуттар Советинин саламаттык сактоо жана социалдык жактан камсыздоо комиссиясынын төрайымынын милдетин аткарган. Ал 26 жыл катары менен Кыргыз Республикасынын жогорку советинин депутаты болгон. Кыргызстандын аялдарынын 2-чи съездин уюштуруучуларынын бири болуу менен анда чыгып сөз сүйлөп, кыргыз аялдарынын көйгөйлүү маселелерин көтөргөн. Кыргызстан аялдарынын 2-чи съездин 8-чи съездине чейин делегат Республикалык аялдар кеңешинин президиумунун мүчөсү болуп келди. 25 жыл социалдык камсыздоо министри, 7 жыл Республикалык профессионалдык союздар советинин председатели болуп иштеп, социалдык жактан камсыз кылууга, элге жардам берүүгө талпай эмгектенип келген. Батыш Салиева республикадагы аялдар кыймылын эл аралык деңгээлде көтөрүүгө көп күч аракетин жумшаган жана ал республиканын калкын социалдык жактан камсыздоо ишин калыптандырууга жана өнүктүрүүгө зор салымын кошуп келген. Айта кетсек, жалпысынан ошол Салиева Батыш эжекебиз иштеп турган маалда анын катышуусунда 3000 орундук 7 карылар үй курулган. Андан кийин ошол эле жылы Улуу Ата Мекендик согуштун майыптары жана катышуучулары үчүн интернат бүтүрүлүп ишке киргизилген. Андан кийин 500 орундуу көмөкчү чарбасы, бак шактуу 10 гектар жери бар төмөнкү Серафимовка айылындагы интернат ишке киргизилген. Талас облусунун Токмок шаарынын карылар үйлөрү үлгүлүү жана кооз жайларга айланган. Республиканын тармагы боюнча чарбалык жана финансылык жактан каржылоо проблемаларын чечүү үчүн ал убакта Москвага дембеден барууга туура келген. Андан кийин Батыш Салиева көп жолу СССР министрлер советинин төрагасы, Косыгиндин жана башка союздун жетекчиси кызматкерлеринин кабылдамаларында болуп, алар менен иштиктүү жолугушууларды социалдык тармактын проблемаларына байланышкан маселелерди оң жагына чечүүгө аракет кылган. Кыргызстан профсоюздарынын кеңешинин төрайымдык кызматында 7 жыл иштеген мезгилде республиканын жалпы курорттук зоналарын, айрыкча Ысык-Көл аймагын өнүктүрүүгө бардык күч аракетин жумшаган. Жалпы союздук деңгээлде маселе чечилип, Көгүлтүр Ысык-Көл санаторийин, Чолпон Ата, Алато, Баянын эмгек таржымалы боюнча кыскача маалымат берип кетти. Бирбарчана тууралуу көрдүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй өтө Кыргызстандын өнүгүшүнө, Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө салым өтө чоң экен. Ушунчалык курортторду салганга, карыялар үйүн, балдар үйүн салганга бул биздин ушул биринчи министрибиздин салымы өтө чоң экен. Билген бул жакшы. Ар бирибиз өзүбүздүн тарыхыбызды билип жүргөн, мындайча айтканда, келечек муундарга дагы айтып, билдирип жүргөн бул биздин парызыбыз болуп эсептелет. Толкун Меченичке кыскача сөз берейин, анда. Салам алейкум.